Medtest онлайн тестилөө системасына кош келдиңиз. Медициналык жана фармацевтикалык кесиптик ассоциациялардын катчылары үчүн Medtest онлайн тестилөө системасын колдонуу боюнча нускама. Алгач Medtest Checkit Med Checkit KG сайтына кириңиз. Катчылар үчүн логин жана сыр сөз Medtest системасынын администратору тарабынан берилет. Логин жана сыр сөзүңүздү жазып, кирүү баскычын басыңыз. Сиз катчынын жеке кабинетинин башкы менюсуна киресиз. Катталуу бөлүмүндө мурда катталган аттестациялануучулардын тизмеси жана текшерүүдө ырасталган, артка кайтарылган деген 3 статус чыгат. Алгач каттоодон өткөн аттестациялануучу текшерүүдө статусунда болот. Ал системага кире албайт, анткени катчынын ырастоосу талап кылынат. Аттестациялануучуну тандап, анын маалыматтарын текшериңиз. Төмөндө 3 чекбокс чыгат. Ырасталган чекбоксун белгилеп, сактоо баскычын бассаңыз, статус ырасталган болуп өзгөрөт. Артка кайтарылганды тандасаңыз, комментарий жазуу талаасы чыгат. Себебин жазып, сактоо баскычын басыңыз. Статус артка кайтарылган болуп өзгөрөт. Андан кийин онлайн тестирлөөгө катышуу үчүн арыз берүү керек. Арыз берүү бөлүмүнө кирип, арыз берүү баскычын басыңыз. Ассоциацияңызды жана адистигиңизди тандаңыз. Аттестациялануучулардын тизмеси ачылат. Андан бир же бир нече адамды тандасаңыз болот. Мисалы үчүн 2 аттестациялануучуну тандайлы. Андан кийин арыз берүү баскычын басыңыз. Тесттин датасын көрсөтүп, сактоо баскычын басыңыз. Карап чыгуу бөлүмүндө арыз берилген аттестациялануучулардын тизмеси көрсөтүлөт. Өзүңүздүн ассоциацияңызды жана арыз берүү учурунда тандалган адистикти тандаңыз. Сиз арыз берген аттестациялануучулардын тизмеси ачылат. Таблицада сиз аттестациялануучунун фамилиясын, атын, атасынын атын, катчынын атын, арыз берген күндү жана анын катталган күнүн көрөсүз. Жыйынтыктар бөлүмүндө тесттен өткөндөрдүн жыйынтыктары көрсөтүлөт. Таблицада сиз аттестациялануучунун фамилиясын, атын, атасынын атын, тобун, тестирлөөнүн аталышын, өткөрүлүүчү күнүн, убактысын, балдардын санын, аракеттердин санын, тесттин түрүн жана жокко чыгаруу статусун көрөсүз. Тизмеден аттестациялануучунун атын басып, анын жыталдуу жыйынтыктарын көрө аласыз. Бул маалымат сизге пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.